Түнгі саат 12. 18 жаштагы мен деле телефонда отурам. 65 жаштагы апам деле телефонда отурат. Апа интервью албайм бизде. Эмне болмогон отурса бизге эмне болбойт бекен 65-теги киши. Эмне деп аласың эми? Эмне деп аласың? Эмне деп аласың? Сулуңуздун сыры эмнеде? Сулуум сыры атаң башыда. Канча жашыңызда күйөтүңүз сиз? Канча жашында? 19 ушундай жашында тегим. 19 жашыңызда десе анда мага можно экен да күйөтүн. Тие бер. Алам десе тие бер. Тип кеткен жакшы. Кыздын эрте тигени жакшы болот. Кеч жүргөндө тибей каласың. Тандап каласың. Сиз эмне жүрөсүз азыр? Мен кимге тием? Айылда абайды ал десем да алда албайт. Мени ким алат эми? Ким алат? Мен шылдыңдайсың го. Жок, кайра эле Москвага кетем десем, Москвадан бирөө таап аласыз эмеспи? Москвага кетем дем, бияктан көй жок болсо Москвага барып келейин, Москвага иштеп келейин. Атам менен ой, эмне болуп калды? Ажырашпай өлүп калган чоң атаң, каякта ажырашканды айтасың. Эмне болуп кетти? Канча жашы бар эле? 37 жашында өлгөн. 37? Ооба. Получается, почти жарым жашоо жашап турсуңар анан. Анан күйөөгө тийген жоксуң. Эми күйөөгө тийген жок, эми каяктан тием мен? Эч ким албаса кантип тием эми? Эч ким албасабы же желанияңыз жокпу? Желание деле жок болду, желаниянын балекетин алам, 5 бала турса. Мына аял болуп мен түшүнүп берейин, сиз кантип желанияңыз болбосун? Желание болгон жок айдан, элди ойлогон жокмун мен, балдарым багам деп эле жүрдүм. Күйөөгө тийгенге желанияңыз жок болсо, иштегенге желанияңыз жок болсо, анда блогер же вайнер болуп кетерсиз. Иштегенге желаниям бар, эми жумуш болсо иштегенге желаниям бар. А блогер менен боло албайм да мен. Вайнер болсом анда эмне? Кыздан катым эле, кыздан эркек болуп, эми карганда эркек болуп кудайдым го потом. Обязательно эле эркекке айланып анан кызга айланыш эмес да. Мен байны бир эмеден ошондой ошо транспаранс деген, транспаранс жайлы жашайын айдан. Мени шылдыңдап атасың, жаман шылдыңдап атасың,